Ассалаумалейкум, Абдуалим Алай. Хуш келиптирсиз биздин студиябызга. Алейкум ассалам, чоң рахмат. Абдуалим Сыдыков, Лига Кур'ана окуу борборунун негиздөөчүсү. Тарбиядагы эң башкы көйгөйлөр кайсылар? Бүгүнкү күнү эми көйгөйлөр көп, айтып отурсак көп, бирок менимче балдар менен иштеп атабыз, ошо менен биргеликте ата энелер менен дагы сүйлөшүп баарлашып турабыз. Ата эне менен баланын ортосунда ажырым чоң болуп жатат да. Ата эне балага дос боло албай атат бүгүнкү күнү. Ошол себептен бир ортомчуларга кайрылганга туура келип атат да. Мугалимге, бизге окшогон агайлар дейбизби, устаз дейбизби, молдолор, тренер, же болбосо ошол эле уул кыздарынын досторуна, мугалимдерине, жада калса кошуналарына кайрылат. Эмне деп? Мен ушу бир балам башкача болуп жүрөт. Кызым бир башкача болуп жүрөт. Мага бир сырын айтпай атат. Сиз сүйлөшүп бериңизчи. Сиз бир сурап бериңизчи. Эмне болуп атат? Ички дүйнөсүндө эмне болуп атат? Мен билбей атам дейт да. Ошо эң чоң көйгөй билбей жаткандыгында. Билбейт, аны эмне себептен билбейт? Анткени баласы менен контакт жок. Кызы менен, уулу менен контакт жок. Баласына, уулуна авторитет боло албай атат, дос боло албай атат. Же урушат, же болбосо түшүнбөйт баласын. Баласынын ички дүйнөсүн түшүнө албай атат. Ошол себептен баласына айткан сөзү өтпөй атат. Менимче ошол эң чоң көйгөй го дейм бүгүнкү күнү. Эмне үчүн ата эне менен балдардын ортосунда диалог жок? Баарыбыз эле билебиз, бирок ошого амал кылыш кыйын болуп атпайбы? Эң биринчиден бала оңолуш үчүн, бала өсүп, өнүгүп, жакшы, жакты тандап кетиш үчүн бир үлгү керек экен да, аларга кумир керек экен, идеал керек экен. Бирок тилекке каршы ата энесинен алар ошону көрө албай атат. Ата эне өзү балдарга үлгү боло албай жатат бүгүнкү күнү. Эгерде ата энеси бир жакшы иштер менен китеп окуп, намаз окуп, туура жашап, сөгүнбөй, кагынбай, өзү адептүү болуп жүрсө, анда баласы каалайбы, каалабайбы ошону уже копия кылып, туурап жашай бермек. Ата эне үлгү боло албай атат. Тамеки чегет өзү, атасы, бирок баласынан тамеки чекпе деп талап кылат. Өзүнүн колунан телефон түшпөйт, бирок баласына айтат, балам телефон ойнобо дейт. Ошол себептен ата энеси баласына бир мындай авторитет боло албай жатат. Бирдемкени айтса дагы сөзү өтпөйт. Эмне үчүн ата эне менен бала достошпойт? Өткөндө бир жерден окудум, бүгүнкү күндө ата эне баласына статистика боюнча 20 эле мүнөт бөлөт экен. 20 мүнөт бөлөт экен деген мааниси, алар бир үйдө жашайт. 24 саат бою чогуу жүрөт. Бирок көңүл бурулбайт, сүйлөшүү, баарлашуу болбойт. Мындай да, сүйлөшпөйт десе, кээрлер тура эмес жөнүндө, сүйлөп жатпайбызбы балабызга? Сабак окуу, тамак ич, жуунуп кел, үйдү жына, үйдү шыпыр деген нерселер бул сүйлөшүү, баарлашууга жатпайт экен да. Бул жөн эле бир өкүм берүү балага. Буйрук берүү. Оку, жат, жуу, идиш жуу, тамак жаса, шыпыр деп бул сүйлөшүү эмес. Ал эми мындай эле, жөн эле тынч отуруп, менимче 20 мүнөт дегенде эле көп окшойт да. 20 мүнөт эле бөлүнбөйт. Менимче 5 мүнөт эле бөлүнбөйт азырчы. Балам, кызым, кандайсың? Окууларың кандай? Эмне жаңылык? Эмне максатың бар? Бүгүн эмне кылдың? Досторуң менен эмне жөнүндө сүйлөшүп жатасың? Эмне жөнүндө, каяка бардың? Эмне менен алексиң? Ким жагат? Кайсы ырлар жагат? Кайсы кино жагат? Эмне менен алексиң деген суроо берилбей атат да. Жөн эле отуруп сүйлөшүү. Жөн эле бир иштин үстүндө эмес. Үй жына, үй шыпыр, идиш аяк жуу эмес. Негизи эле баланын ичинде болуп аткан нерсесин бала ата эне сурабай атат. Ошол себептен дос боло албай атат. Бүгүнкү күнү ата эне жалаң гана өкүм чыгаруучу. Өкүмдар болуп атат да баласына. А бирок мындай негизи эле жөнөкөй эле темаларга сүйлөшүү жок. Анан бирок бул нерсе дагы бул өтө оор экен чындап келгендечи. Мен өзүм дагы 3 балам бар. Жөн эле отуруп сүйлөшүү, бардык иштериңди жыйыштырасың. Телефонду четке коесуң. Бул
бул дагы бир курманчылык. Сен убактыңды өзүңдүн жумушта, эркек киши жумуштан чарчап келет, энергиясы аз калат, бирок ошого карабастан 10 мүнөт баласына, уулуна же баарын чогуу отургузуп сүйлөшүп коюу же ойноп коюу жок. Ошол себептен ата эне баласына дос боло албай жатат. Эмне үчүн телефон көйгөйү ушунча көп сүйлөшүлгөнүнө карабай чечилбей келет? Чындап сиз туура айттыңыз. Телефон жаман, телефон зыян, телефон балекет болду деп аябай эле көп ата эне айтат. Балдар өздөрү деле билет телефон зыян экенин, айтылып бүттү. Бирок эмнеге ошол көйгөй чечилбей жатат деген суроо коюш керек да. Эмнеге? Менимче ошо телефондо отурган убактысын бир башка жака, бир кызыктуу жака бурдура албай атабыз балдардынчы. Мындайча айтканда альтернатива бере албай жатабыз. Караңгылыкты кетириш үчүн караңгы жаман дей берсек, караңгылык эч качан кетпейт. Караңгы ушул бөлмөдөгү караңгылыкты кетириш үчүн жөн эле барып жарык бериш керек, нур бериш керек. Ошол сыяктуу эле телефондон дагы биз балдарды кайтарыш үчүн аларга башка бир кызыктуу нерсени беришибиз керек болуп атат. Биз бере албай жатабыз. Өспүрүм балдар менен иштеген бир коучтун бир семинарын көрүп жатып, ушундай нерсени көрдүм. Бир кыз 14-15 жаштагы бир өспүрүм кыз экен. Ошо телефон тууралуу кеп кетти да, аны алып чыгып алып ыйлап жатат. Ата энелер дагы отурган окшойт да. Ошол залдачы ыйлап жатат, айтат, ыйлап айтып берип атат. Мен өзүм деле телефонго көп деле кызыкпайм дейт да. Мага деле жакпайт, кызыксыз. Бирок мен ата энелерге кайрылып кетейинчи дейт. Ата энелер отурасыңар дейт. Силер тыйгандан мурун өзүңөр жөн эле балдарыңарга көңүл буруулачы дейт. Биз силер менен сүйлөшкүбүз келет деп ыйлап атат кызчы. Жөн эле сүйлөшкүбүз келет, чай ичип, жөн эле негизи, жөн эле. Анан биз сабагыбызды жасап койдук. Иштердин баарын кылып койдук. Силер болсо биз менен сүйлөшпөсүңөр, анан биз айла жоктон телефонго карайбыз дейт да. Айла жоктун иши болуп атат дейт. Ошондуктан балдарыбыз менен жөн эле ойносок, балдарыбыз менен жөн эле сүйлөшсөк, менимче алар телефонго өздөрү деле кызыкпай калат окшойт. Анткени ата эне менен жакшы темаларга сүйлөшүү, кээде тамашалашуу, кээде ойноо, бул абдан сонун нерсе да. Балдарга абдан бул чоң бир энергия берет да. Пайгамбарыбыздын дагы сүннөтү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ошо неберелерин үстүнө мингизип алып ойногон дейт. Анан бул деп урушуп, кагып, силкип, телефонду алып кой дей берүү менен бул маселе чечилбейт. Ооба, ата энеси бар кезинде балким телефонду карабай коюшу мүмкүн, бирок ата энеси жокто кайра эле жолдорун таап алып, телефон, компьютерде, телевизордо кээлерден кечки убактысын кетирет. Ошондуктан менимче эң чоң альтернатива бул балдар менен сүйлөшүү. Албетте убакыт аз, ата эне тиричилик менен алек, ырыскы табуу менен алек, кээлерден кечке сүйлөшө албайт, бирок жок дегенде кечкисин 10 мүнөт, 15 мүнөт бир убакыт бөлүп койсо, чогуу китеп окуйлу, чогуу бир нерсени чогуу кино көрөйлү, жөн эле отуруп сүйлөшүп бериш эмес. Чогуу бир иштин үстүндө болсо. Жакшы, эми азыр киноиндустрия аябай өнүгүп атат. Кандай сонун мыкты кинолор бар. Чогуу кино көрүшсө, бир оюн ойношсо, чогуу отуруп алып бир таттуу конфеттер менен чай ичсе, биздики тилекке каршы телефонубуз колдон түшпөйт. Мен деле абдан көп убакыт телефондо өткөзөм да. Эми ачык эле айтышым керек да. Анткени мен толук ишим балдардын ата энеси жалаң мага Инстаграмга, WhatsAppка жазышат. Анан кечке ошолорго жооп бергенге туура келет. Өзүм баракчамда жүргүзгөнгө туура келет. Анан өткөндө бир кызым, абдан кайгырдым да. Кызым менин сүрөтүмдү тартыптыр. Менин колума телефонду тартып коюптур. 3 жашар кызым. Аябай ыйлagым келди да. Демек, ата дегенде анын зээнинде эмне элес турат? Телефон кармаган ата турат да. Мен аябай кейидим. Эми актан албайбыз, кандай оңундагы телефонду, интернетти өчүрүп, үйдөн жок дегенде 1-2 саат үйдөгөлөргө бөлүшүбүз керек. Мен окуучуларымдын көбү айтат, телефон ойнобогула, телефон зыян деп айтсаң, мен мамама ушуну айтыңызчы дейт. Мен атама ушуну айтыңызчы дейт. Өткөндө бир окуучум, PUBG ойнобогула, PUBG убактыңар жөн эле текке кетирип атпайсыңар десем, мен атам түнү менен PUBG ойнойт дейт, өзү айтып атат.
түнү менен PUBG ойнойт дейт. Атасы. Ошо бала өзү 12 жашта болсо, атасы ушу биз куракта окшойт. 35-40-тардагы атасы. А бирок ошондой ата-энелер бар экен. Аталары ойын ойнойт онлайн. Энелери болсо өздөрү TikTok'то отурушат, же болбосо сериал. Кореялык сериалдар, туркиялык сериалдар, орусиянын сериалдары. Анан кептин баары өзүбүздө деген тыянак чыгарсак болот да, өзүбүздө ата-энеде. Орозо, айт майрамы, 31 август сыяктуу майрамдарды кантип балдарга сүйдүрө алабыз? Биз Советтер Союзунда төрөлүп 90-жылдардагы жаңы жылды тосуп калдык. Жаш кезде бала тыларды, Аяз ата, үйдөгү мындай мишура, гирляндаларды көрүп калдык. Азыркыга чейин бул ар бир эле Советтер Союзунда төрөлгөндө эле буга макул болот окшойт. Азыркыга чейин ошондойлорду көрсөк, бир айтмакчы, бир жүрөктөрүбүз тызылдап, бир сүйүнүп, кайдандыр бир эмоциялар пайда болот түшөт да. Өзүң билесиң эми бул жакшы эмес, бул нерсе, бунун арты жаман деп билесиң, бирок ошол эмоцияларды биз тыя албайт экенбиз да. Адам пендебиз, жүрөк деген бар. Мурунку эсте калган нерселер бар. Балдарды ошол орозо айт, бизде мусулмандарда баарыбызда белгилүү, орозо айт менен Курман айт эң чоң эки майрам бар. Жада калса Курман айтты 4 күн майрамдайт дейт шариятта. Орозо айт, Курман айттан кийин 3 күн, 5 күн бизде мусулмандарда майрам. Эми балдарга жаңы жылды тоспойбуз. Бала бакчага барат кызым деле. Аналар жаңы жыл утренник деп коет. Аяз ата келет, мектептерде деле Аяз ата дагы эле калыптанып калганда ошол нерсе. Эми балдарга ошо жаңы жыл тоспогула, ошол сыяктуу майрамда тоспогула деш үчүн биз баягы эле альтернатива беришибиз керек экен. Кээ бир диний ишмерлер, молдолор жаңы жыл арам, эми арам экени түшүнүктүү, арты жаман. Тилекке каршы ошолор орозо айтта эч бир маанай, эч бир белек, эч бир ушундай бир жарык, жанагындай мишура, гирлянда, жанагындай бир эме үйдө бир кооздотулбайт. Анан биз балдарга тиги майрамдарды арам деп тыйып атабыз, анан өзүбүз бирок эч нерсе бере албасак, кантип алар тыйылат? Кантип орозо айтта бизде тилекке каршы орозо айтты, бүгүн траурда бизде борсок бышырмай, анан үйдөн үйдө кыдырмай, айылдарда үйү кыдырмай, борсок чеп, Куран окутуп, бул майрамдай турган күн, бул белек бере турган күн, биз деген ошондой бир маанай түзбөйлүбү деген дагы бир ой пайда болот да. Эмнеге эркектердин баардыгы, 100 000 деген эркектер эртең менен орозо айтты да, Курман айттагы айт намазга барат, аяндыкка барат, мечиттерге барат, анан үйүнө баратканда эмнеге белек ала барбайт? Мисалы үчүн жаңы жылда деген кинолорду да көрүп каласыз, Рождество, балаттын астында балдар эртең менен уйкудан туруп алып эле жүгүрүп барат. Байпагынан конфеттер алат же мындай жылтырак кагазга оролгон коробкаларды ачып, белектерди алат. Эмнеге биз балким ушундай бир, балким арабызда мусулман байкелерибиз, ага-инилерибиз ал тууралуу ойлоно элек да дагы. Балким бул аларга дагы бир күмүш сырга. Эртең менен айт намазынан кийин дайыма белек ала барыңыз үйүңүзгө. Үйүңүзгө түз барыңыз. Анан биздики эркектер чайханаларды кыдырып кетет, досторун кыдырып кетет, үй бүлө калып калат. Ошо айт намазынан кийин ар бирөөнө белек ошондой кылып оро кагазга. Бул кээбилер айтышпы, тигилерди туурап атасыңар, бул тигилерди туурап эмес. Бул керек болсо биз орозо айт менен Курман айтты жаңы жылдан дагы сонун кооз, үйлөрдү кооздоп, Рамазан деп жазып кой. Рамазан 2023. Балдар ошол Рамазан айын сүйүнүп тоссун. Орозонун даярданышсын, орозода атам мага белек берет деген ойдо болсун алар. Мен мисалы канча бир 3 жылдан бери ушундай бир адат кылдык. Айт намаздан кийин 2 Курман айт күнү дагы, орозо айт күнү дагы ага чейин 1 күн белектерди даяндап, келинчегиме, апама, балдарыма белектерди даядап туруп кагазга ороюм. Мечиттен келатып, анан машинадан ошо белектерди алып кирип барам. Кадимкидей сүйүнүшөт. Айт келатат. Айтта атам белек берет депчи. Арам дейбиз дагы өзүбүз бирок айт күндөрү үй бүлө менен отурбасак, аларды бир сейилдеп паркка чыгарбасак, белек бербесек, анан кантип алар орозо менен Курман айт тууралуу бир жакшы ойдо болот. Жакшы маанай кантип
тартуулай алабыз эгерде үйдө эч нерсе кылынбаса. Ошондуктан альтернатива бериш керек. Бир нерседен, динде дагы ушундай нерсе бар. Бир нерседен тыюу үчүн ага альтернативасын бер. Андан жакшыраак, андан пайдалуураак нерсени сен сунушта, анан сенин тыйганың ошондо өтүмдүү болот. А биз деген альтернатива бербей жатабыз, а бирок тыйып атабыз. Азыр менде мисалы үчүн ой келип кетти. Аяз ата десеңиз, эми Аяз ата десе эле биринчи эмне ойго келет? Сакалы. Ак сакалы ойго келет да. Кызыл шапканы чечип эле топун кийип койсо. Балким мен ошол ой келди. Балким бир Аяз ата эмес, бир Молдо ата. Молдо ата деген образ, мындай чапан кийген, кыргыздын оймо орнаменттери менен, мели калпагы болсун, мен сакалдуу бир аксакал ата болсун, имандуу, сакалдуу. Азыр бизде аксакалдардын дагы образы бир такыр эле бузулуп кетти го. Мурун аксакалдар деген насаат айткан, жакшы бир кеңеш берген, өздөрү бир авторитет болчу да жаштарга. Бүгүнкү күнү аксакалдын образы жоголду такыр. Аксакалдар сакалынын бардыгы шыпырылган, той топурларда бийлеген, минтип рюмка кармап алып арак ичкен аксакалдар болуп калды. Азыр авторитет аксакал болбой калды. Балким ошондой бир молдо аксакал кылып, жылуулук тартуулаган бир ата, жылуулук тартуулаган, мээрим берген, белек берген бир инсан катары бир образ пайда кылсак, балким бул деле жакшы нерсе. Негизи образ тууралуу да кеп кылсак, бүгүнкү күнү мусулмандардын адаты бул жанагы Человек-паукту көрбөгүлө, тигини көрбөгүлө деп тый беребиз балдарды. Эми биз кааласак каалабасак алар көрөт экен да. Бул эми дүйнөлүк масштабтагы бир ушун тренд болуп хит кинолор чыгарылат атпайбы? А бирок өзүбүз баягы эле бере албай жатабыз. Бир мусулман, биздин мусулманчылыкка дал келген, биздин каада салтыбызга дал келген кино, мультфильм, ошондой бир эффекттер менен. Мен дайыма балдарыма айтам, силер мыкты, керек болсо режиссер болушуңар керек. Оскарга чейин чыккан, Оскарла турган мусулманчылык элементтерди камтыган, маани маңызын камтыган бизге образ жок болуп атат тилекке каршы. Ошол себептен балдарыбыз ошол жака ооп кетип атат. Ошондуктан биз ошонун үстүндө дагы иштешибиз керек. Образ, мусулман образ жаратуу. Балдарды диний жактан тарбиялоодо кандай ыкма колдонуу керек? Жумшак болуу керекпи же катуу болуу керекпи? Эми өзүмдү айтып кете турган болсом, мен өзүм дагы балдар менен иштешем. Балдарга ошо диний тарбия берем, руханий, намазга, негизи бир туура ислам менен жашоого балдарды үгүттөп тарбия берем. Анан өзүмө дагы көз салам да, өзүм кантип динге келдим депчи. Өзүм 10-класста, анда мен 16 жашта экенмин. 16 жашымда мечитке барып баштаптырмын. Баяндарды, сабак, талимдерди угуп баштаптырмын. Анан намаз окуп баштайм. Эми дароо болуп кеткен жок. Намаз окуп кайра таштайм. Ортосунда даватка дагы чыгып көрдүм. Даваттан келгенден кийин намаз окуйсуң, кайра таштайм. Ошентип 16 жашымда дин менен таанышып, мечит эмне экенин билип, намаз эмне экенин билип, ошол чөйрөгө кирип, кайра чыгып, мындай айтканда адаптация 4 жыл керек болуптур да мага. Мен 16 жашымда дин тууралуу маалымат алып баштап 20 жашка толгондо киришиптирмин. Демек, мында өзүм дагы бир жыйынтык тыянак чыгарып атам. Жеке мага ушу динге келиш үчүн, намазга өтүш үчүн мага 4 жыл керек болуптур. А кээ бир ата-энелер бизден талап кылат, эмнени 1-2 сабак өтүп коюп эле Куран окуп калсынчы, намаз окуп калсынчы. Эмнеге намаз окубай атат? 1 айдан бери сите окуп атат го, эмнеге намаз окубай атат дешет. Мен айтам, 1 ай бул өтө аз. Биринчиден, экинчиден ушу намаз окушум керек эле деген түшүнүктүү эле пайда кылсак баланын зээнинде, ошол нерсе чоң жетишкендик болот. Анткени кээ бирлер бар, намаз окушат, бирок намазды ушундай бир жек көрүшөт. Динди жек көрүшөт. Атасы барда намаз окуйт, атасы жоктогон окубайт. Андайлар да кездешип жүрөбүз да. Эмнеге? Ыхлас. Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн окулбай жатат бул намаз. Эптеп эле атасынын ыраазычылыгын тапса, энесинин ыраазычылыгын тапса, атасы жокто ал такыр окубайт. Анан мен ушундай деп ойлойм да, мейли акырындан өзү
мейли күнүнө бир маал намаз окуса да өзү барып аракет кылып, өзү барып даратын алып, өзү барып окуп калса, ушул чоң жетишкендик го деп ойлойм. Ошондуктан эми ата эне балдарга баягы эле кеп мындай отуруп, жылуу, жумшак, таргип деп коет буну. Таргип бул кызыктыруу. Жүргүзбөй эле, кызыктыруу кылбай эле балдардан талап кыла берет да. Биз намаздын фазилетин, имандуулуктун фазилетин айтпай эле, ошол эле жолуктун фазилетин айтпай эле талап кыла берет экенбиз да балдардан. Оку, ки. Ошондуктан аларда ушундай бир ыхластуулукту пайда кылыш үчүн биринчиден сабыр керек экен ата энеге, экинчиден бир эринбей, бул өтө оор экен да, бул да отуруп, алар менен сүйлөшүп, түшүндүрүү бул өтө оор экен. Аларга эринбей, жалкоолонбой, чарчабай, зерикпестен түшүндүрүш керек. Балам, кызым ушундай, өзүңө кереги тиет депчи. Бирок бир жагы бар, жумшактык менен. Эгерде сизден коркуп намаз окуп калса, анда андай намаздын эмне кереги бар? Бул Кудай үчүн болгон жок да. Сизден коркуп кызыңыз жолук кийип калса, анда андай жолуктун эмне кереги бар? Сизден коркуп орозо тутуп атса, эртең сиз жокто барып туруп бирдемке жеп ичип алат. Сиз билбей каласыз да. Ошондой дин керекпи сизге деп ата энеге суроо бергим келет да. Ошондуктан мындай жылуу, жумшактык менен жакшы насаат айтып, эринбестен, чарчабастан. Бирок экинчи жагы дагы бар. Такыр эле өз жайына коюп койгон дагы болбойт да балдарды. Мен мисалы үчүн мына 3 жылдан бери менин окуу борборума бир 1000ге жакын бала келип кетти да, окуп кетти. 1 ай окуп, 2 ай окуп, 10 күн жатып, 10 күн келип окуп кетип. Эми мен эмнесин байкадым? Мен ушундай бир оюм бар эле да. Ошо 1000ге жакын бала окуп кетти. Ошолордун арасынан жок дегенден бир 10 бала чыгып берсе, ыхластуу, китеп окуйм, өнүгөм, өсөм, намазымды окуйм, туура жолдо жүрөм деп өзү талпынган бир балдарды тапсам, мен түшүнгөм, 1000дин баары ошондой чыкпайт. Жада калса 100 дагы чыкпайт. 1% бул 10 бала. Ошо 100дөн 1 эле пайызы чыкса деген үмүтүм бар эле да. Бирок убакыт өткөн сайын тажрыйбага ээ болот экенсиң, өзүң көрөт экенсиң, байкайт экенсиң. Бирок тилекке каршы ушу 3 жылдын ичинде ошентип бир да бала чыккан жок. Эмнени айткым келип жатат? Бала эч качан өзү мен окуйм, китеп окуйм, мен тил үйрөнөм деп жаш бала эч качан өзү талпынбайт экен. Сөзсүз ага түрткү берип туруш керек экен, дем берип туруш керек экен, кээде катуу да айтып туруш керек экен, ата эне көзөмөлдөп туруш керек экен. Өздөрү барып китеп окуп, өздөрү барып мен англис тилин үйрөнөйүнчү, чет тилдерди үйрөнөйүнчү, өзүм барып намаз үйрөнөйүнчү, өзүм барып намаз окуйунчу деген балдар бул өтө эле сейрек кездешет экен. Ошондуктан биз дайыма аларга түрткү берип турушубуз керек. Кээде урушуп да турушубуз керек кээде. Бирок мажбурлоо эмес. Бул жерде урушуу, мындайча катуу айтуу, бул күйүү максатында да сен балаңа күйүп атасың. Бирок мажбурлап тур кий, тур оку дей берсек, анда ыхластуулук кетип калат балдардан. Ошондуктан мындай бир баланс сакташ керек экен, баланс. Өтө дагы алардын өз жайына коюп койсоң, алар эч качан өздөрү эле оңолуп кетпейт экен. Анан өтө эле катуу кармап, уруп согуп, урушуп, жолук кийгизип же намаз окутсаң, анда ыхластуулук жоголуп кетет дагы, бул эки жүздүүлүк пайда болот. Тескерисинче ушундай дин эң кооптуу дин. Ушинтип намазга келсе бул эң кооптуу. Же болсо иренжитип албаш керек да. Ошо биздин агайларыбыз, устаздарыбыз айтат эле да. Бир бар дейт, өзүнүн жакшы сөзү менен, жакшы адеби менен, жакшы кулук мүнөзү менен, жакшы насааттар менен, жылуу жумшак сөздөр менен динге алып келет дейт кээ бирлер дейт. Бул жакшы дейт. Кээ бирлер дейт, өзүнүн жаман адеби менен, терс бир багытта дейбизби, катуу дейбизби, мажбурлап дейбизби, ошентип эле динге алып келем деп ойлоп, эми ошо сенин себебиңен динден качырып алсаң дейт, сенин себебиңен динден качып кетсе, ошого сен жооптуу болосуң дейт кыямат күнү. Артык кылам деп тыртык кылып атабыз да. Ошондон биз коркушубуз керек, бул кооптуу нерсе. Ойлонуш керек, менин себебимен менин балдарым динден качып кетпейби? Мен качырып албаймбы деп суроо коюш керек дайыма. Ошондой ойдо болуп, дайыма ошондой суроого жооп дайыма издеп жүрсөк, балким ошондо бир мындай методикаларын ойлоп табабыз. Жылуу, жумшак, белек берип, айтып атпаймынбы, бардык нерсе башында айтып кеткендей эле,
дос болбогондуктан жеткире албай атабыз да биз балдарыбызга дос болсо элек алар укмак бизди. Алар деле мындай уже акыл эстүү болуп калат. Өспүрүм болуп, 12ден ашкандан кийин, бойго жетип калгандан кийин алар деле акылына келет, алар деле угат. Анан эң негизгиси аларга дос болуш үчүн алардын ички дүйнөсүн ата-эне билиш керек экен. Эмне менен жашап жүрөт баласы? Эмнеге кызыгат? Эмнени жакшы көрөт? Кайсы нерсени көрөт? Кайсы нерсени угат? Билбейт. А ошол себептен дос боло албайт, ошол себептен сөзү дагы өтпөйт. Кантип балдарга китеп окууну сүйдүрө алабыз? Психологияда зеркальные нейроны деген нерсе бар экен. Кыргызчага которо турган болсок, бул күзгүлүү нейрондор деп коет экен да. Адам кайсыл нерсени көрсө, өзү каалайбы, каалабайбы, ошону копия кылганга, ошону туурого аракет кылат экен. Ошондуктан балдарды китеп окутуш үчүн ата-эненин колунан китеп түшпөш керек. Атанын колунда телефондон ал эмнени көрөт? Аталар бүгүнкү күндө аталар эмнени көрүп атат? Футбол көрөт, мушташ көрөт, кино көрөт, саясат көрөт. Же өздөрү эле оюн ойнойт. Ошол эле өздөрү аталар эле өздөрү оюн ойнойт. Анан бирок балдарына, балам, китеп оку, китеп пайдалуу, китеп сага пайдасын тийгизет деп, бирок атанын колунда китеп көрүнбөй атат. Энелер болсо бүгүнкү күндө эмне менен элек? Өздөрү TikTokко кирбе дейт балдарын. А бирок өздөрү TikTokто отурат. Өздөрү сериал көрүп отурат. Атанын колунда телефон же пульт, телевизор көрүп отурат, мушташты көрөт. Эмне себептен мушташ көбөйүп атат бүгүнкү күндө? Анткени ошого талап чоң да. Талап болгондугу үчүн мушташ көп. UFC өнүккөн сайын көчөдөгү мушташ көбөйүп атат. Демек, аталар өздөрү ошол нерсеге кызыгып көрүп аткандан кийин, демек ошол нерсе көбөйөт. Анан баласы атасынын китеп окуганын көрбөйт, энесинин китебин окуганын көрбөйт, ошондуктан китепке болгон кызыгуусу жок. А эгерде ата энеси китеп чогуу окуп, чогуу бир талкуу кылышса, эмне жөнүндө китепкен, кел талкуулайбыз деп ошонун үстүндө сүйлөшсө, анда бала деле кызыкмак да. Балдарга деген бир эле жолу айтып койсоң бул аздык кылат экен. Ошо психологияда дагы келет. Балдарга бир нерсени жеткириш үчүн бир эле нерсени көп жолу айтыш керек экен. 1 эмес, 10 эмес, 20 эмес, жада калса 30-40 жолу бир эле маанини ар кандай ракурстардан, бир ыңгайлуу бир убакытта балдарга бир эле нерсени жеткирип бериш керек экен. Жок, тажата бербей, минтип кызыктырып айтып, анткени бала эч качан бир эле жолу бир насаатыңызды угуп калса эле амал кылып кетпейт экен. Бул практика көрсөтүп жатат. Бир эле нерсени көп айтыш керек экен, кулагына сиңдирип, айтып бериш керек экен. Анан кийин ошондо балким кичине мээсине жетет баланын. Мен өткөндө бир досум менен чайга чакырып калып сүйлөштүк. Ал дагы аябай көп китеп окуган, өзү мындай интеллектуалдык жактан дагы мындай абдан акылдуу, данышман, көп ийгиликтерге жеткен, мен курактуу бала. Ошол айтып жатат, мен кичинекей кезимде атам дайыма китеп окуу, китеп пайдасы тиет, китептин пайдасы тиет деп мага көп айтчу экен, азыр эле эсиме жетип атат дейт ошол нерсе. Демек, атамдын ошол кичинекей кезимде тынбай мага айтып аткан сөздөрү, демек пайдасы тийиптир дейт. Өзү абдан көп китеп окуган бала алчы. Бир канча тилдерде сүйлөйт. Демек, атасы ошол кичинекей кезинен баштап пландаптыр да. Узак мөөнөткө план болгон. Баласына ушу бир нерсени айтып, акырын жеткирип, сиңдирүү. Зээнине сиңсин ошол нерсе. Ошол досум айтып атат, атама ыраазымын дейт. Ошентип мага тынбай чарчабастан айтканына дейт да. Демек, ошонун пайдасы тиет экен. Эч качан үмүт үзбөш керек. Мен канча айтам, буга жетпейт деп ата-энелер айтат да. Жок, жетет. Буга пайда жок экен сүйлөгөндөн деп айтат. Жок, сен айт. Эч чарчаба. Тарбия берүү методикасында баланы басынтуу, башкаларга салыштыруу ыкмасы барбы? Эми ушул салыштыруу, элдин балдары деп башка бирөөлөргө салыштыруу ушунчалык бизге, биздин менталитетибизге сиңип калыптыр. Мындан арылуу өтө эле оор экен. Мен өзүм дагы ушул тууралуу дагы ойлоп, окуп, изилдеп, өзүм да практика жүзүндө ашырып көрөйүн дедим, бирок чындап эле өтө оор экен да. Бирок ошол нерсеге келишибиз керек. Эми биринчиден ата-эне өзүнө эскертиш керек экен. Көп биз айтып атпайбызбы азыр? Балдарга эскертиш керек, балдарга керек. Жок, ата-эне биринчи өзүнө эскертиш керек.
көп жолу, 10 жолу, 20 жолу баламды, кызымды эч ким менен салыштырбайм. Менин балам, кызым уникалдуу. Бир жерден эч качан адам ар тараптан мыкты боло албайт да. Ошол нерсени да түшүнүшүбүз керек экен да. Биз кээ бир ата-энелер баласын ар тараптан мыкты болуусун каалайт да. Бирок ал мүмкүн эмес. Сөзсүз бир жеринен аксайт. Билим жагынан мыкты болсо, балким адеп жагынан акташы мүмкүн. Адеп жагынан мыкты болсо, билим сабагынан артта калышы мүмкүн. Ошол себептен ошол нерсени биз эске алышыбыз керек. Анан ата-эне өзүнө эскертип туруш керек экен. Холодильникке бир дубалыңа, өзүңдүн бир блокнотуңа жазып жүр. Мен муну салыштырбайм балдарды. Мен балдардын бир айыптарын айтпайм. Сен тигиндейсиң, сен мындайсың, эч качан ийгиликке жетпейсиң деп балдарды ата-эне өзү эле ушинтип каргап шилтеп салат да кээде. Сен дайыма эле ушундайсың, эч бир оңолбой койдуң го, айтып атып тилим тешилди дейбизбиз. Айтып атып чарчадым. Ошо сен чарчаба. Сенин максатың айтуу. А бирок баланын адеби, жүрөгү бул Алла Тааланын колунда. Бизден, ата-энеден ошол нерсе талап кылынат. Сен айт, жылуу жумшак сүйлө. Бизден максат ошол. Бирок анан дагы бир уже чоңоюп, өспүрүм балдардын ата-энелери дагы келип калып атат да магачы. Балдар такыр сөз албай коет, сөзүн укпайт, ата-энесине кайшы айтат. Анан ал чоңоюп кеткен 17-18 бала же кыз. Кээде ушинтип да айтууга туура келет да. Эмне кыласыз Өзүңүздүн жашооңуз бар. Сиз колдон келгенин кылдыңыз. Азыр сиз өзүңүздү караңыз дейбиз да кээ бир ата-энелерге. Өзүңүздү караңыз. Сиз өзүңүз бактылуу болмойча балаңызга бакыт бере албайсыз. Өзүңүз бир эмоцияңызды сактап, өзүңүз бир тынч жашоону өткөрмөйүнчө балаңызга тынчтык бере албайсыз. Өзүңүз негатив, өзүңүз дайыма ачууланып жүрөсүз, сабырсызсыз. Анан балаңыздан талап кыласыз. Жумшактыкты, сабырдуулукту. Ошондуктан биз айтабыз, биринчи өзүңүздү караңызчы дейбиз да. Өзүңүз таштап коюп туруп деп ата-энеге кээде кеңеш беребиз да. Анан Кудайга тапшырыңыз депчи. Ошондуктан мен дайыма кеңеш берип келем. Эмнеге биздин окуу борбордо 8 жаштан 14-15 жашка чейинки эле балдарга биз таалим тарбия беребиз. Анткени 15 жаштан өтүп кеткенден кийин аларга бир нерсе жеткириш бул өтө оор экен. Ошондуктан өздөрүндө бир мындай негизги бир баалуулуктар курулуп кала электе. А бул эмнеге тигиндей, а бул эмнеге мындай деп суроо берип башташат экен да өспүрүм балдарчы. 16-17 жаштагы балдарга сабак берип калабыз да кээде. А мен атеистмин, анан кийин диндин кемчиктерин таап эле ар кандай YouTube'тан тияк-бияктан көрүп алышкан да. Ар кандай видеолор бар да азыр. А ошем суроо бере электе эле балдарга жакшы нерселерди берип калыш керек экен. Дайыма ата-энеге айтам. 14төн кийин кеч деген дагы бир менин эң негизги дежурный фраза дейбизби, көп айтам. 14төн кийин кеч. 14кө чейин жетишип калгыла. 14 дагы кечкенсиң. Эң жакшы мөөнөт мындай акылына келип, балам деп сүйлөшүп, сен менен бир баарлашып калат го, 8 жаш. 8тен баштап 12ге чейинки курак эң жакшы курак экен. Ушундай бир жакшы баалуулуктарды берип калыш үчүн 8тен 12ге чейин. 13-14төн ашып кетсе болду. Кеч болуп калат. Ата-энелерге дагы кеңеш берет элем, кечигип калбагыла. Азыр силердин сөзүңөрдү угуп атабы? Пайдаланып калгыла ошол мөөнөттөн. Аз убактыңар калды. 15, 16, 17тен укпай коет. Азыркы күндө өспүрүмдөрдүн арасында уяттуу видеолорду көргөндөр көбөйүүдө. Мунун алдын алуу үчүн ата-эне эмне кылуу керек? Туура ошо 10-15 жаштагы балдар бүгүнкү күндө порнографиялык ар кандай видеолорду көрүп, өзүнүн психикасындагы, өзүнүн мындай зээнине дагы зыян таасир берет да бул. Көрүп коюп атат. Эмне деп кеңеш берет элем ата-энелерге? Биринчиден балдарга орусча вседозволенность деп коет да. Бардыгына уруксат берген да ата-энелер бар да. Мен балам бардыгын көрүп көрүш керек, бардыгын билип көрүш керек, бардыгын сен дамын татып көрүш керек. Анан өзү ошого жараша жыйынтык чыгарып алат деген дагы бир ой бар да. Бул туура эмес. Балдарды көзөмөлдөш керек, контроль кылыш керек. Ошол эле балаңыз
кайсыл сайттарда отурат, историяларын карап туруш керек. Негизиле телефон текшерип туруш керек. Анан мен негизилеп окуучуларыма дагы айтам, ата-энелерге айтам, окуучуларга азыр 2 эле приложение жетиштүү. Интернет керек экен. WhatsApp ата-энелер менен, мугалимдер менен үй тапшырмаларын бири-бирине жөнөтүшөт экен WhatsApp. Анан күндөлүк чыкты го барып. Ошо 2 приложениядан башка эч нерсе телефонуңда болбош керек деп эле мен айтам балдарга. Google дагы кереги жок. Анан кээбилер баштайт, мен сабак кылыш үчүн Google керек. Албетте, сабак кылыш үчүн Google керек болсо, ушул учурда ата-энеңердин телефонун алгыла дагы сабак жасатканча 1 саатка алып тургула, Google'ду колдонгула, анан берип койгула. Калган бардыгын көзөмөлдөш керек. Көзөмөл болбосо кыйын. Экинчиден, бош убакыт. Балдарга бош убакыт бербеш керек. Спорт, китеп, курстарга жаздырыш керек. Бош убакыт болгондо деле адам күнөөгө батат экен. Бул жаш балдарга гана эмес, чоңдорго деле тийишелүү. Өзүңө бир бош убакыт берсең эле болду. Дароо эле бир жаман иштерге тез ооп кетесиң. Ушундай бир нерсе дагы болуп атат. Кыз жигит болуп жүрүү эми ислам динибизде бул жакшы эмес. Анан мен эмнени айтып келет, мен ошо өспүрүмдөр менен дагы иштеп атам. Ошо кыз жигит болуп жүрбөгүлө деп айткандан дагы коркуп калдык да. Чын айткандачы. Эмнеге? Мага ушу 3 жылдын ичинде 2-3 жолу кайрылышты ушундай ата-энелер балдары, эркек балдары кыздарды жактырбай калган учурлар болду. Эркек бала, өспүрүм бала эркекти жактырып калган учурлар болду. Анан акыркы жолу ушундай бир эне келди, ыйлап, баласын жетелеп келиптир. Баласы мени укпай койду, чоңоюп кетиптир. 16-17-деги бала укпай койду. Тигинтип кызыктырдым, минтип кызыктырдым, мактадым. Кана кайсы нерсени көрөсүң, кайсы нерсени угасың, аны мактадым. Мага менин эң негизги максатым биринчи ага дос болуш керек болду да. Ал менен достошуу. Анан энеси айтат, ошо бир бала менен кечке жүрөт, парктарда да жетелешип жүрүшөт, үйгө да чакырып алып атанысын, эмне кыларымды билбей калдым дейт. Анан өзү баласы айтыптыр, мама, апа, девочки меня не интересуют депчи. Кыздар мага жакпайт. Бул абдан өкүнүчтүү. Эми эне ушу ыйлап отурат, эмне деп атат? Мен ушунча жылдан бери толук өзүмдү бизнеске арнап салыптырмын дейт. Бизнес, ооба, заңгырайган үйүм бар дейт. Асабнягым бар дейт. Машинам бар дейт. Бүт акча жактан эч кандай көйгөй проблема жок дейт. Өзүр биягында алтын, ошол аялдынчы. Бирок баламдын тарбиясын колдон кетирип коюптурмун дейт. Жетишпей алдым дейт. Каралбай калды дейт балам. Ошого өкүнүп атат да. Мына ушул жыйынтык ошол. Эмне себептен? Аны мен сураштырып, сүрүштүрдүм да, эмне себептен десе, ошо буга телефон алып берген, интернети дайыма бар, анан көзөмөл болбой калыптыр, анан ал жанагындай сайттарга кирип кетип, жанагындай бир ар кандай таанышуу, тигиндей мындай чаттар бар экен, ошондолор менен жолугуп, бирөө менен достошуп алыптыр ошол баласы. Абдан өкүнүчтүү. Ошондуктан баягы эле биз дүйнөнүн артынан эч качан кууп жете албайт экенбиз. Эч качан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте да айткан. Адамга бир алтын тоо берсең, экинчисин каалайт. Экинчисин берсең, үчүнчүсүн саамайт. Эч качан тойбойт. Качан тоет деди? Кабырга урганда ошо кара топуракка тоет деди. Ошондо гана тоет. Ага чейин дайыма адамга аз боло берет экен.